Ошол абоненттин аркасы менен ушул жерде отурган баарыңар айлык алып атасыңар. Ар бир рейстин проблемалары. Силер кылбасаңар, биз кылабыз, но силерге чара көрөбүз. Дагы жакшы өзү жыгылып калса, бирөөнү басып калса эмне болосуңар? 2 ай бою энергетикалык көзөмөл кызматы республикадагы бардык энергетикалык объектилерди текшерип чыгып, бир катар бузууларды ачыктады. Калкты жылуулук жана жарык менен үзгүлтүксүз камсыз кылууну жакшыртуу үчүн ири каражаттар жумшалууда. Коюлган тапшырмаларды жетиштүү деңгээлде аткарбаган жетекчилерди министр Таалайбек Ибраев сынга алды. Сен муну аткарбай койдуң, эртең аткар дегенге убактыбыз да жок. Ошон үчүн биз иштей албайбы? Мен буларга мүмкүнчүлүк бергем. 9 айдын ичинде мындайча жыйынтык чыгара албаган жетекчи, мен ойлойм андан ары иштегенге кажети жок деп. Ошон үчүн бүгүнкү күндө көп тапшырмалар берилет. Учурдагы эң башкы милдет күз-кыш мезгилине кынтыксыз даярдык. Жарандардын тармакка киргизилген өзгөчө режим тууралуу суроолор көп. Анын башкысы да жарыкты үзгүлтүккө учуратпоо жана тариф маселеси. Электр энергиянын жетишпендиги жөнүндө маселе болбойт. Бул деген өзгөчө кырдаал киргендин бирден бир себеби бул генерацияны көбөйтүш керек да. То есть биз электр энергияны бүгүнкү күндө жылдан жылга өсүп атат. Быйыл 16 миллиард киловатт саат электр энергия колдонсок, быйыл 17 миллиард 200 миллион киловатт саат колдонуп. Бүгүнкү күндө бүгүнкү күнгө 40 миллион киловатт саат суткасына кетип атат. Бизге 26-жылдын аягына чейин убакыт берип атат. Ошону таңкыстык жоюп, 26-жылдан ары экспорттогон мамлекетке чыгышыбыз керек. 2024-жылы өлкөдө 11 гидроэлектростанция пайдаланууга берилгени турат. Тармакта жүргүзүлгөн ири реформалардын арты менен Камбарата, Биргез, Куланак, Баласаруу салынууда. Акыркы 20 жылдан бери иштебей келген түндүк сок газ сактоочу жайын ишке киргизүү аракети күч. Мындан тышкары Орто Токой ГЭС иштери жүрүү башталды. Кара Көл ГЭС иштери башталды. Папан 300 мегаваттык станция куруу иштери ушул август айында баштайт. Тармакты реформалоодо ички процесстер да оптималдаштырылууда. Абоненттер менен иштешүүнүн ыңгайлуулугун арттырып, адамдык факторду кыскартуу үчүн менин жарыгым мобилдик тиркемеси ишке кирди. Бизде эгер акылдуу эсептегич болгондон кийин, приложение болгондон кийин, ар бир инспекторубуз абонентке барбагандан кийин бизге ошол инспекторубуздун бүгүнкү күндө кыскартсак да болот. Башкача айтканда акча каражатты үнөмдөө боюнча да болуп атат да. Коллегияда электр энергиясын колдонуу өлчөмү боюнча лимитти сактабагандыгы үчүн жана жарым жылда жетишерлик деңгээлде жыйынтык көрсөтө албаган ишкананын башчыларына сөгүш берилди. Айрым жетекчилер кызматынан кол жуйт. Мындай сунуш директорлор кеңешине берилет. Энергетика министри белгилегендей 2023-жылга коюлган ар бир иш план өз убагында аткарылуусу керек. Бактыгүл Султанбек кызы, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.